Арыбаңыз Ражабылек ата, ушул бүгүн биз сизди угуп келдик. Ошо Манас кыргыз тууралуу изилденип жазып жүр экенсиз. Эми ошол жөнүндө кененирээк, тереңирээк айтып берсеңиз, ошол кантип сизге аяндар келди? Мына бул өзүңүз жетимиштен өтүп, ушул Кочкор Ата жеринде турат экенсиз. Эми микрофон сизге. Баштасаңыз болот. Ушул кыргыз жөнүндө кандай аяндарыңыз бар, Манас жөнүндө? Эми мен биринчи мына суроону сен кыргыз боюнча берип атасың. Мен ушу бул кыргыздын эмесин көп жыл изилдедим да. Россияга кеттим, аялда 40 жыл жүрдүм, аялда изилдедим. Азыр эми толуктап жазып, ушу печетке бере албай атам, мына көздөрүм начарлап эме болуп. Анан ошого биринчи кыргызды башташтан мурун кыргыз наамы калбасынчы тепселип дедим. Бизге ким ыйык? Ата-эне ыйык, анан кыргыз ыйык. Ошон үчүн кыргызды сакташыбыз керекпиз. Элдигибизди, ким экенибизди, арият ар намысыбызды кармап, өзүбүздүн өздүгүбүздү бекемдеп сакташыбыз керек. Ошого мен мынтип жаздым. Кыргыз наамы калбасынчы тепселип. Биз коебуз Куран окуп, ата-энеге эстелик, балдарыбыз эстеш үчүн эскерип. Кыргызымдын кыраандары дайыма жүрүшсүнчү унутулбай эстелип. Канын жанын сарп кылышкан эл үчүн кыргыз наамы калбасынчы тепселип. Анан экинчи главный тема бул Манас. Кыргыз менен Манас эр шаркак. Экөөнү бири-биринен ажырата албайбыз. Мен мындай изилдешим боюнча дем, ким кандай пикирлер бар, аны ар бир жазган автор өзү билет. Эми менин эмем боюнча тема койдум мен, Манас ким деп. Ушу боюнча мен эме жаздым. Илим билгенимче жаздым да. Биринчи суроо Манас ким? Экинчи ал качан жаралган? Үчүнчү ал кандай өзгөчө кызматты аткаруу үчүн келген? Төртүнчү Манас деген 5 тамгадан турат. Аны чечмелениши эмнени билдирет? Бешинчи эмне үчүн Манас инсан эмес? Ал адам. Адам заты же болбосо. Алтынчысы Манас чыныгы адам затыбы же жомок миф легендадан жаралган элдин күсөөсү, фантазиясыбы. Жетинчи эң эзелки чыныгы Манастан бери бүгүнкү күнгө чейин канча Манас өттү? Сегизинчи эмне үчүн Манас бүгүнкү күнгө чейин элдин эсинде сакталып, айтылып келатат? Тогузунчу Манасты элдин көрөңгөсүндө миллиондогон жылда сактатып, Манастын оозу менен айттырып, миллиондон ашык саптарды Манастын муштумда болгон мээсин флешке кылып сактатып турган кандай кудурет күч же ал ким? 10-чу Манасты миллиондогон жылдар бою эмне үчүн кыргызга гана сактаттырып, айттырып келиштин сыры эмнеде? Жана кандай зарылчылык Манасты ушул күнгө сактап жеткизди? Жана кандай зарылчылык Манасты ушул күнгө сактап жеткизди? Унуттурбады. Ана миллион сапты. 11-чи эмне үчүн Кыргыздан башка түрк элдеринде, Манас айтылбайт? Сыры эмнеде? Бир да дүйнөлүк элди айтпайын. Мына түрк элинин өзүндө да айта албайт го. Эч болсо 15 сап, 10 сап. Bir gana kırgız айтып атат. Demek bir yerde bir uluu sır жатат. Аны biz azırkı muğundar, gelecek gele turgan muğundar izildep taap, elge jetkizip, elge düşündürüşümüz gerek. Oşondan keyin biz atabız Kırgızdın ümitün, Manas atabыздын ümitün aktagan bolabız, urpakları.